Карышкыр, өлүл жана арылар. Бир жолу карышкыр токойдо келе жатып, өлүлдү басып алды. Өлүл карышкырга мындай дейт: Сен кандай гана жаман жаны барсың. Неге кичинелерди тебелейсиң? Ха-ха! Жарсаң, сенен тез жукайын. Оху, сенби? Ооба, жаршалыбы? Жаман күлөсүң го? Ооба, мен күлүкмүн. Ишенбесең, күн чыкканда эртең ушул жерге кел. Ким биринчи деңизге жетсе, бөрөй ошонуку. Макул, сүйлөштүк. Карышкыр андан ары баратып, 20 кадамда өтпөй, арылардын уюгун тебелеп кетет. Арылар ызылдашат. Калдыңдай көзгө карап баспайсыңбы? Эгер биз ачуулансак, досторуң менен кошо деңизге чөктүрүп салабыз. Ха-ха! Ошо силерби? Ысылдаган байкуштайым. Сен эле жаша бергилечи. Ишенбесең эртең таң атканда досторуң менен ушул жерге келгин. Анан көрөсүң, деңизге барып чыгасың. Күчтүүмүн деп, өзүңдөн майдаларды кыйнабагын. Кезек килебиз силерге, кичинекей, узунактайдай койкойлуу. Деп карышкыр өз досторуна муну айтканы жөнөйт. Бул сүйлөшүүнү угуп турган өлүл арыга кайрылат. Ары дос, силер эртең баарыңар чогулуп, деңиздин жээгиндеги бадалдарга жашынып тургула. Мен токойдогу бардык өлүлдөрдү чогултуп, карыштууларды ал жакка айдап барганга аракет кылайын. Силер аларды чагып, деңизге киргенге мажбур кылгыла. Жакшы болот өлүлдос, айтканыңдай кылабыз. Деп ары өз элине бул тууралуу кабарлоого учуп кетти. Өлүл болсо дароо эле ишке киришип, токойдогу бүт өлүлдөрдү чогултуп, иштин жагдайын түшүндүрүп, түнү бою деңизге кеткен жолдун ар бир 5 кадамы сайын бирден өлүл коюп чыкты. Эртеси карышкыр өз достору менен болжошкон убакта келди. Эки жакты карап алган карышкыр кыйын боло кыйкырды. Өлүлдөрдү күлүү. Ушул жердесиңби? Ушул жердемин. Баштадыкпы? Баштадык. Карышкырлар адыраңдап журкап жөнөштү. Бир топ барышып, өлүл көрүнбөгөндө токтой калышып, алда кайда калган экен деп жай баскандарында 5 кадам алды жактагы өлүл кыйкырды. Жарчайдыңарбы? Бөрүлөр кайра салып уруп жөнөштү. Бир топ барып дагы токтой калгандарында алды жакка коюлган өлүл кыйкырды. Бөрүлөр, жеңилдиңерби? Карышкырлар кайрадан журкап токтогондо алды жактан баягыдай эле өлүлдүн үнү чыгып, улам ошентип жүрүп отуруп, деңиздин жээгине жетишкенде бадалдарга жашынып турган арылар аларды кара тумандай каптап талап киришти. Жан ачышкан карышкырлар деңизге кире качышып, акырында суудан дем ала турган мурундарынын тешиги гана калганда арылар ага баткак тыгып жиберишти. Ошентип карышкылар бүт деңизге чөгүп кетишкен экен. Ошон үчүн балдар, күчтүүмүн деп эле кичинекей менен алсыздарды таарынта бербеш керек.